Endi belgilүү себептер менен жанагындай бир саясий кырдаалда бир аз университет аксап калгандай болду. Азыр бирок Кудайга шүгүр. Мен атайын университетке байланыштырып жаткан себеби бул университет жоюла турган болду, митингдер болду. Бирок университеттин азыркы жетекчилиги акыркы бир топ жылдан бери иштеп, жакында эле шайлоодон өтүп, өзү экономика илимдеринин доктору, профессору болуп, университетти түптөлгөн университетти сактап калды. Азыр мен ойлойм, бул университет бир эле түштүктө эмес, жалпы Кыргызстандагы белгилүү кадрларды сапаттуу даярдоодо башы көрүнүп калган университеттен болду. Окумуштуулардын саны боюнча дагы, материалдык техникалык база боюнча дагы. Бул университетте бардык структура бар да. Мисалы, колледж, бакалавр, магистр, анан кийин аспирантура тегүү дегендей. Мен ойлойм, бул университеттин келечеги бар. Бир аз эки мамлекеттин, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамиле айрым бир кырдаал себепке байланыштуу татаалдашып, жакшы болбой келет эле. Азыр абдан жакшы. Себеби коңшу деген коңшу да. Экинчиден, Өзбекстандын борбору Ташкент бир эле Өзбекстан эмес, Орто Азия боюнча кадрларды даярдай турган кузнец кадр деп койсок болот да. Мисалы, мен деген адамдар, мисалы Султан Ибраимов сыяктуу үлкөн адамдар дагы ушул Ташкенттен билим алышкан да жаңы. Ошондуктан эки мамлекеттин ортосундагы байланышты бекемдөөдө, күчөтүүдө бул университеттин абдан мааниси, ролу чоң болот деп ойлойм. Бул университеттин келечеги кең. Мындай Орто Азиядагы бир оригиналдуу, өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн окуу жай деп эсептейм, келечеги бар.